облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү энелердин майрамына карата өзгөчө иш-чара өткөрдү. Жол кыймылын камсыздаган кызматкерлердин апаларына мээримдүү айым төш белгилери тапшырылды. Иш-чарага жалпы 29 эне катышып, ар бирине уулдарын тарбиялап, мекенге кызмат кылууга даярдап, үлгү көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирилди. Үйдүн төрүндө сый урматтын үстүндө гана жүрүңүздөр. Балдарыңыздар Кудай берсе, сиздер дуа кылып турсаңар, биз мамлекеттин өнүгүүсүнө көтөрүлгөнүнө салымыбызды кошобуз. Бул иш-чара энелердин коомдогу ролун даңазалоо жана урматтоо максатын көздөйт. Şu апаларыбыз көп жашасын, өмүрү узун болсун. Апаларыбыз биздин үйдүн куту аман болсун, тынч болсун. Ошондой эле бар дүнүйдө жакшылыктарды каалайбыз. Мындан ары да бул жөрөлгөлөр уланат. Буюрса дагы башка биздин эмелер бар. Ошо медалдарыбыз, ошону буюрса жубайыма деген жубайларга дагы медаль чыгарган. Кызматкердин жубайы деп, офицердин жубайы деп. Ошолорду да буюрса алып келип тапшырып, ушундай жөрөлгөлөрдүн буну буюрса алдында максаттар койгонбуз, ошолорду ишке ашырабыз. Мээримдүү айым төш белгилерине ээ болгон апалар сыйлык үчүн ыраазычылык билдирип, мекенге кызмат кылган уулдарды тарбиялоо алар үчүн сыймык экенин билдирди. Иштеп аткан иш абдан жакшы. Кичекейинен эле ал ошо милиция болом деп эле жүрчү. Тилегине жетти. Биз да ошону аткарганга тилек кылып жүрчү элек атасы экөөбүз. Буюрса тилегин аткарылды. Жакшы иштеп атат жумушунда. Мен улум менен сыймактанам. Бул алган сыйлыгыбыз менен ушундай кубанычтуу болуп атам. Жүрөгүмдө ушунчалык сезим уялап, сыймыктанып жатам. Улум менен ушунчалык сыймыктанып атам. Дагы ушинтип кызмат кыла берсин элге. Ошо өзүм калатчым да, ушу милиция болгонучу. Окуду, анан иштеп атат, анан ушу баланы ушу иштеп анан сыймыктанып туруп, эл журтка аман болуп, ушу жакшы иштеп, эл журтта тынччылык болсун, жакшылык болсун. Балам менен сыймыктанам. Балам 25 жылдан бери иштеп келатат. Балам менен абдан сыймыктанам. Дени ночь күтөм баламды. Кайсы маалда келет деп, аман эсен келсе экен деп кетип атканда тынч аман иште балам деп жолго узатам. Милиция балдарды баарысын аман жүргөнүн каалайм. Ден соолуктары чың болсун, иштерде ийгиликтерге жетсин. Мээримдүү айым төш белгисин тапшыруу Ички иштер министрлиги тарабынан демилгеленген. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Атайын Таңкы Талас берүүсү үчүн.